Сіздерден маселени жазып алдым, азыр бир аксакал айтпадыбы, президент жазып олтурат деп. Бул компьютердин бир жакшы жери ошол, жазып коесуң, 10 жыл, 20 жыл, 30 жылдан кийин дагы эле чукулап, архивден таап, казып алып колдоно бересиң. Кагаз жок болуп кетет. Баткенден келген Рахманбердиев Жамалдин мырза, айтып өттүңүз, баардык кыргызстандыктарга ыраазычылыгыңызды айттыңыз. Мен да кубануу менен кабыл алдым муну. Анткени ушул Баткен окуясынан кийин мен чет өлкөгө саммитке бардым. Саммитке барганда атын атап айлаган бир коллегам колумду кармап туруп айтты. Сеникинде элди деди. Жөн эле келип жерин басып алам деп келген, бул акылсыздык деди. Мындай ыкчам уюшулган, ушундай ынтымактуу элди эч ким басып ала албайт. Мен да жүрөгүм менен кубандым да кадимкидей. Бул баарыбыздын бул ынтымагыбыз. Сабай айыл өкмөтүнөн келген Жоошбеков Зайырбек мырза, жер боюнча коррупцияларды токтото албай жатабыз дедиңиздер. Биз дагы болушунча күрөшүп атабыз. Кандай коррупциялар бар жер боюнча? Арызды жаза бергиле. Арыз жазсаңыздар сөзсүз түрдө калып калат. Регистрациядан өткөзүп берип кетсеңер, акыры бир күн ошол көтөрүлөт. Анан биздин балким колубуз жетпей, билбей аткан жерибиз болсо, ошол берсеңиздер болот. Жардам гана берген болосуңар. Нарындан келген Эркин Асаналиев суу чарбасынын карызын кечип берсеңер деди. Министрлик карап көргүлө. Эгерде бир чөнтөктөн алып эле экинчи чөнтөккө салып кое турган маселе болсо, анда карызын чечип берип койсоңор болот. То есть айтайын дегеним, бул мамлекеттик ишкана да суу чарбасы баары бир. Анан мамлекетке карыз болуп аткан болсо эгерде, анда жолун таап чечип бергиле. Тоғыз Тородон келген Базарова деген эжеке суу каналдарын ишке киргизүү, депутаттыкка квота сурады. Депутаттыкка квота бере албайбыз. Мыйзам бар. 36 депутат өзүңүздөрдүн ар бир райондун өзүнүн өкүлү бар. Ошол Тоғыз Тородон дагы шайланып келген депутат бар. Мына уш жерде отурат депутаттардын арасында. Мектеп керек дейт, азыр китепканада тарбияланып жатат дейт. Ушул мектепти кабинет министрлер кабинети кийинки жылга сөзсүз киргизгиле. Эгерде мектеп жок болсо, биринчи очередке койгула, кезекке китепканада окуган болбойт мындай. Лейлек районунан келген Мадаминов Гапыр Аксакал, ок атпай таң атар бекен деп уктайбыз деди. Чек арада гимназия куруп берсеңер деген суранычын айтты. Чек араны буюрса чече. Миграцияны дагы токтотобуз, колдон келишинче. Чек араны биз мына Өзбекстан менен жакында чечип алдык, чекитти койдук, көрдүңөр. Эми Тажикстан менен дагы алдын ала сүйлөшүүлөргө жетиштик, бирок кол кое элекпиз. Макул болдук. Эки тарап тең баягы макулдукка келишип, Камчыбек Кыдыршаевич барып, алдын ала кол коюп келди. Эми жакында качан келет эле, ушу жакында бизге келишет. Бизге келип, ушу Бишкектен кол коюшат, андан кийин парламентке алып барабыз дагы өткөрүп, буга чекитти коебуз. Азыр эми биз алар менен сүйлөшүп, ок атышпайлы, эч кандай скандал чыгарбайлы чек арада деп алдын ала сүйлөшүп турабыз. Кудай буйрса мындан ары тынчтык эле болсун деген тилегибиз бар. Жылдыз Жолдошов эжекебиз президенттик башкаруу болбойт экен, парламенттик башкарууга өтүш керек деди. Парламенттик да башкарууну көрдүк, президенттик парламенттик да башкарууну көрдүк, жыргап кеткен жокпуз. Мен экөөнү да тең көрдүм, экөөнү да тең иштедим мынакей. Бул жерде үч баштуу бийлик болду буга чейин. Билесиңер, 10 жылда, акыркы 10 жылдан 20 жылга чейин. Парламент өзүнчө бийлик, демеле монстр болуп алды. Андан өкмөт, анан президент өзүнчө эле. Эч бир маселе чечпейт, бири-бирине шылтап түртүп коюп эле отура берип, мына 3 жылда бир кагаз кабыл алынбаган кагаздар бар экен. Мен келгенде көрдүм мына. 3 жыл айланып жүрө берген да. Бири-бирин эч ким жоопкерчиликти албайт мойнуна. Пачкалап чаң басып жаткан деге срочно чечилчү кагаздарда чечилбейт экен. Анткени койгокуй буга мен жооп берип калбайын деп эле бири-бирине түртө берип, архивде жаткан документтерди биз жылдырдык алдык мынакей. Азыр болсо мына президент менен парламент өкмөт экөөнүн эмеси аппараты бириккен. Бириктирген биз дагы азыркы маселелер 1 сааттын ичинде кээде токтомдор кабыл алынат. Оперативдүү түрдө. Мына ошон үчүн азыр алдыга жылып кетип атканыбыз, жолдор салынып атканы, мектептер салынып атканы, армиябыз күчтөнүп атканынын бардыгы мына ошонун пайдасынан болуп атат. Жоопкерчиликти бир кишиге бергенде, балким мурдакы качып кеткен президенттерге деле ушинтип эле жоопкерчиликти толук мойнуна илип койсо, алар деле балким кой жоопкерчилик менин мойнумда деп ичинен болбосо да, сыртынан болбосо да ушу ичинен күйүп бышып, балким качпайт беле деген ой кетти да менде. Анткени жоопкерчилик менде болгондон кийин күнү түнү уктабай чыгат экенсиң, бир орчундуу маселе болгондо. Министрликтерди койгондо, ушул коп койгондон кийин мен ушул элдин алдында жүзүмдү кара кылбаса экен, ушу министрликти тартып кетсе экен деп ойлойт экенсиң.
чегара маселесинде күнү түнү дебей уктабай ушул менин мойнумда деп келип бүт кабинет министрликти чогултуп, депутаттарды чогулта калып керектүү жерде ушинтип иштейт экенсиң. Кой эртеңки күнү ушул элдин алдында, келечек муундун алдында ушул бир кара тамга менен калбасам экен дейт экенсиң. А мурунку 3 баштуу бийликте болсо бири-бирине түртүп, президент көшөгөнүн артында туруп алып башкарат, уурдаган өзү, жооп берген премьер-министр болуп калчу. Ошон үчүн акыркы 30 жылда 35 премьер-министр алмашылып атпайбы. Анан парламентке шылтап койчу. Ошентип эле бири-биринен жоопкерчиликти кача берчү. Мунун жемишин көрөсүздөр Кудай буйрса. Ушу жакынкы эле алдыдагы келаткан 5-6 жылда көрөсүздөр. Анан айтпадыңызбы, сенден башка кандай президент келип калат, ким билет аны деп. Да, туура эле айттыңыз, бирок кандай президент келсе дагы, жеке кызыкчылыгына, жеке чөнтөгүнө иштеп, уурдай турган болсо, кыргыз эли алакандай элбиз. Бири-бирибизди жакшы тааныйбыз, билебиз ким эмне менен дем алып, каерден уурдап атканын. 3 президентти кууп чыккан эл 4-чү президентти да кууп коет, 1 жылга жеткизбей аны. Көрбөдүкпү? Кыргыз элин эч убакта алдай албайсың. Чет өлкөлүктөргө 300 сомдон сатып жиберген лицензиялар боюнча айттыңыз. Бул бизге чейин болгон. Биз келген күндөн баштап бүгүнкү күнгө чейин 2 жылдын ичинде 148 алтын кендери боюнча лицензияларды кайтарып алдык. Бүгүн 148. Буларды эми Кудай буйрса толук өзүбүз иштетебиз, мамлекет 100%. Же болбосо бирөөгө берсек, инвесторго берсек, 30%дан кем эмес таза кирешеси мамлекетте калат. Ушундай жоопкерчилик менен беребиз. Мындан ары сатылбайт лицензиялар. Камбар ата боюнча айттыңыз, кошуна өлкөлөр менен салбашыбыз керек деп. Эмнеге салбашыбыз керек кошуна өлкөлөр менен? Суу бизде турат, территория биздики. Биз жалгыз салсак, анда бир 5-6 миллиард сомду биз эле салган болобуз. Анан өмүр бою биз суу берип келатабыз, дагы беребиз. Дагы 100 жыл бою беребиз. Андан көрө акча салып, аларда салышсын да анан сууну бекер албай кичине ошол эмгек кылып албайбы да? Эмгек кылып, салым кошуп тургандан кийин албайбы сууну. Биз сууну бууп жата бербейбиз да, жылдап, 5 жылдап, кылымдап жата бербейбиз. Аккан суу ага берет, аны токтото албайсың. Итак агат, андан көрө салсын да, акча салсын да. Ушул жагын кичине мындай бир элди бударажт этип, мындай неме кылаарда дагы кичине ойлонсоңуздар да. Мындай жеке кызыкчылыкка кирип кетпей, мамлекеттин кызыкчылыгы болуп аткан жерде эч кандай элди адаштырбаш керек мындай жерден. Так, министр энергетика Таалай Доскул боюнча айттыңыз, 29-30 миллиондон ушерп кылган деп. 30 000 сом ушерп кылса да камайбыз. Камап атабыз, көрүп атасыңар. Мына 3 министр алмаштырдым 2 жылда. Бирөөсү жакшы иштебей кичине жоопкерчиликтен качкандыктан алмаштырдым. Экинчиси кичине нарушение кылган үчүн алмаштырдым. Мына үчүнчүсү отурат. Булардын баарын коердо дагы мен таза эмеспи арты мурунку иштерин карап атабыз. Мына прокуратура деген отурат, ГКМ отурат, ички иштер министри отурат, счетный палата текшерип келип атат. Эгер ошондой болгон болсо, биз эч кимди аябайбыз. Эч кимди, менин бир тууганым эмес, жакыным эмес, жердешим же башка деп койбойм. Жана бир жигитти айтып кетти, мына ушундай баягы мурда баланс болсун, түштүктөн 50%, түндүктөн 50% болсун деп ошентип келгенбиз 30 жылдан бери. Мен андай саясатты келип эле 2 жылдан бери жок кылганмын. Ким жакшы иштейт? Маган министрликти ким тартып берет? Мен ошону коёмун. Майли 100% түндүктөн болобу, 100% түштүктөн болобу маган ал кызыктырбайт аны. Мындан ары ошондой саясат болот. Так, элге берген убадаларды четинен аткарып келатабыз. Аткарбай атасыз дедиңиздер. Так, бизнесмендерге акыл үйрөтпөй жатасыңар дедиңиз. Бизнесмендер бизден акыл сурабайт. Биз бизнесмендерден сурайбыз, наоборот. Бизнесмендерди текшерип барып туруп, алар баягы мындай кыйтырлык жол менен неметип кеткен жерлерин биз кээде билбей да калабыз ошолорду. Анан биз ошолорго үйрөтөбүз анан. Биз наоборот ошолорун таап алып, бу жерден төлөбөй кетипсиң, бу жерден минтип коюпсуң деп төктүрүп бюджетти ошолор менен толтуруп атабыз. Ошон үчүн аларга биз акыл үйрөтпөйбүз, алар бизге үйрөтөт. Москвадан келген Акматов Толкунбай, мигранттардын каттоосун чечип бериңиздер дедиңиз. Наркотик менен кармалып жатышат дедиңиз. Ушул наркотик проблемасы абдан чоң проблема болуп атат бизде. Былтыр биз 3 тонна наркотик кармаганбыз. Чегарабыз жабык Тажикстан менен. Бирок баары бир эле ар кандай жолдор менен наркотрафик менен келе берет экен. 3 тонна кармаганбыз. Быйыл 6 тонна кармадык. Москвада Россиянын территориясында 2000 эмес, жана майыз айым айтып кетпеди, 2000ден ашык деп. Жок, 900гө жакын биздин жарандар камакта жатышат. 1000ден аз ашыгыраак болчу.
bir 48'de 50'den aşağı geldi okşayт, 148'de. Azыр 900'gө жакын. Муну жарым жылдан бери баш прокурор иштеп атат. Россиянын прокурору менен бардыгын чогултуп туруп бир жерге, анан Кыргызстанга алып келели деп атабыз 900'ün тең. Бияктан жазасын өтөсүн деп. Документтери бүтүп, баары иштер бүтүп калса Кудай буйрса келет. Замир Көчөрбаев жумушсуздук боюнча ички тышкы миграцияны токтотуу, жеңилдетилген кредиттерди берүү, күйүүчү май, тыштан келген машиналар, электромобилдерди Кытайлар менен куралы деген маселелерди көтөрдүңүз. Жеңилдетилген кредиттерди берип атабыз 6% менен, бирок баарын бир жылда камсыз кылып коюу кыйын экен. Анткени биздин 500 000 фермерибиз менен дыйкандарыбыз бар. Анан баарына бир жылда бериш кыйын да, биз быйыл баштадык. Эмдиги жылы, аркы жылы да жыл сайын бюджеттен бөлүп берип кете беребиз. Ошентип бир 5-10 жылда анан кийин баарына жеткизе алабыз да. 3 жылдан берип аттык белек, по-моему да, же 2 жылдык беле. 3 жылдык кредиттерди 6% менен берип атабыз. Быйыл да бөлөбүз да. Электромобилдерди Кытайлар менен куралы деп. Эми ушу жерден бир нерсени айтып кетейин да. Былтыр ат башыга барып эл менен жолуктум. Мен камакта жатканда баягы ат башыга логистикалык борбор салалы десе ызылдап, элдер салдырбай, кокуй деп кууп чыгып салбады беле ат башылыктар. Анан мен чыкканда айын изучать этсем, бул 100% бизге пайда берип иштей турган логистикалык борбор экен. Тим эле ошол жерде 30 000 адамдын иш орну менен камсыз кылып, баягы жалпылап айтканда, водители, тамак аш сатканы болобу, ошол жерде иштеген болобу, ошондой логистикалык борбор болмок экен. Ушу электромобилдерди чыгармак экенбиз ошол жерден. Анан эл менен барып жолугуп түшүндүргөндөн кийин эл айтты, болду, салдыр, алып келип салдыр деди. Мен ушу инвесторлор чакырып келем, сал мына, мен эл менен сүйлөшүп койдум десем, бүгүнкү күнгө чейин ошол инвестор келбей койду. Мен дейт, ал акчамды дейт башка жака салып салгам. Анан элиңер ушинтип иштетпейт экен, мен кийин банкрот болуп каламбы деп коркуп атам деп келбей атат. Кыргызда жакшы сөз бар да баягы, чакырганга келбеген ымдаганга зар болот деген. Мына биз ымдаганга өзүбүз зар болуп отурабыз да мына. Муну дагы ошол убактагы бийлик элге туура түшүндүрүп жеткизе алган эмес. Чагымчылдар болсо, сырткы күчтөр да болгон. Буган кызыктар, ажерге салдырбаш керек деген. Аны өзүңүздөр билип эле отурасыздар, менин оозуман чыкпай эле койсун. Ошолор дагы иштеген дагы элдин баарын бударашт этип, Бишкектен алып барып, ушинтип кокуй эле кокуй чыккыла деп атчамдарды кошо айдап ушундай кылган мынакей. Мына азыр уже салдыра албай отурабыз. Кайра чакырып алып келе албай атабыз. Келбей атат мынакей. Курсак, мына электромобилдер Бишкекке курсак болот. Мына токтоп турган заводторубуз көп. Фабрикалар, зданиялар, территорияларыбыз турат. Мына быйымыз бош турат. Ошол жерлерге кура берсек болот. Бул жагын карайбыз. Бизнесмендерге да жол ачып беребиз. Эгерде кимдер кызыктар болсо, инвесторлор менен иштеп алып келсеңер болот. Өкмөт да көңүлгө алабыз муну. Так, Максутов аксакал, Манас Семетей Сейтекти чет тилдерге которуу боюнча айттыңыз. Бул боюнча мен тапшырманы бердим. Мамлекеттик секретарь иштеп атат, госсекретарь. Бул боюнча сметасын түзүп алып кел дедим. Мен акча таап берем, муну которсок болот. Канча тилге экенин аны өзүңүздөр чечесиздер биргелешип. Балыкчынын кире беришине Манастын эстелигин тургузуу боюнча дедиңиз. Муну дагы колго алабыз. Мындан эч зыяны жок. Тургузуп койсок келечек муун билип жүрөт. Азыр Манастын абдан чоң эстелиги даярдалып атат. Кудай буйрса, ушу келерки жылы Астанага коебуз. Астанадан орун берип атышат казак туугандар. Бир жигит фамилиясын жазганга үлгүрбөй калдым. Айыл өкмөттөрдү эл өзү шайлап алуу боюнча маселени көтөрдү. Так, Аламидин районуна жаңы оорукана керек, бала бакча керек, салып берсеңер митинг пикетке чыкпайбыз деп коркуттуңуз да. Айыл өкмөттөр боюнча дагы ротация кылышыбыз керек эле. Биз аган жетелекпиз, акимдерди кылдык, жакшы жемишин берип атат. Анан өзүңүздөр мына түндүктөн, түштүктөн барыңыздар отурасыздар. Мурда ошол акимдер отуруп алып туруп, баягы кланын, өзүнүн кланын, ошо мисалы бир Карасуулук аким деле иштей берген да, өмүр бою эле. Болду, өзүнүн эле жакын туугандарын чогултуп алып, жер алган деле ошолор, тендер уткан деле ошолор, башка ишти кылган деле ошолор болуп, карапайым эл каралбай калган. Жөнөкөй эл. Биз ошон үчүн ротация кылдык. Жемишин бердиби ошол? Эми 100% деп айта албайм, бир 80-90% жакшы жагына бурулду го. Бурулду да. Айыл өкмөттөр да ушундай. Айыл өкмөттөр да туугандарын, тааныштарын чогултуп алат дагы, жер алган ошол арендага жерди оформить этип коет. Үй салган дагы ушулар. Буларды да ротация кылышыбыз керек эле. Бирок биз азыр ротация кылганда үй жай маселесин чече албай калат экенбиз. Ошол оор болуп калат экен. Барып келип иштеш кыйын болуп калат экен. Ошон үчүн муну азыр кийинкиге калтырып туруп атабыз.
митинг пикетке чыкпай эле койгула. Биз силерди бала бакча, мектептерди биз өзүбүз кызыктарбыз. Тез арада ошону жакынкы жылдары жокко чыгарып, баарын салып берип, камсыз кылып берсек деген тилегибиз бар. Тилекке каршы бюджетибиздин тартыштыгынан гана болуп атат да бул. Максутов Мурсалим Кадамжайдан суу маселеси, кичи КЭСтерди куруу боюнча анан Тажикстан менен чек араны чечип бер дедиңиз. Кичи КЭСтерди суу маселесин карайбыз, кичи КЭСтерди куруп атат. Бардык мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бергенбиз. Мына 2 жыл мен келгенче чейин бир дагы мындай жеке инвесторго кичи КЭС куруп бергенин, же болбосо өкмөт деле өзү бир чоң, орточо же чоң КЭСтерди курган эмес экен го. Курбаптыр да. Мына Камбаратта экини куруптур, ито жарымы иштейт, бири агрегат коюп койгон, экинчиси иштебей калган. Иштеген эмес, ишке кирген эмес. Мына эми киргизип атабыз биз. Эми азыр жасап киргизип атабыз. Кичи КЭСтерди болсо каалаган инвестор, чет өлкөлүкпү, биздин өзүбүздүнбү, мына биз жол ачып бергенбиз, азыр куруп атат. 50ге жакын кичи КЭС курулуп атат. Алды мына ишке кирип атат. Дагы Кудай буйрса мамлекет куруп аткан КЭС бар, Таласта, Баласаруу КЭС деп былтыр капсула салып келгем. Кудай буйрса келерки жазда жайга чейин аны да жүргүзүп калабыз. Ал 20-25 мегаваттык КЭС болот. Тажикстан менен айтып өттүм. Чечебиз буйрса. Дедовщина маселеси боюнча, бул боюнча бир эле баягы аскер каза болду десе эле Миноборонон эле көрө бербеш керек. Анткени Миноборонадан башка дагы аскерлерибиз кызмат өтөгөн жайлар бар. Бул Ички иштер министрлиги, бул жаза аткаруу комитетинде, МЧСда, ГКМБда дегендей чек арачыларда, ушул 5 тармакта да. Анан ошону билиш керек да, кайсы тармактан каза болду. Өткөндө бир бала каза болгондо мен өзүм чакырып алып эме териштирдим. Эми ал жерден эч ким аны аткан эмес, өзү баягы кызына кетип атканда шакек берип кеткен экен. Анан кийин баягы кызы мен шакегин кайра кайтарып, башка бирөөнө турмушка чыгам десе керек да. Ошентип шакегин кайтарган экен да, ошондон анан атылып алган экен. Дедовщинада 100% жок деп айта албайм. Бар, мен бардыгын айтып атам. Эгерде ким ошол дедовщина менен бир аскердин мурдуган айтып турган болсо, командир камаласыңар айтып коеюн деп. Бул тармакка чынын айтайын, мен баягы кыдырып көп көңүл бура элекмин. Үстүртөн баягы вооружениясын карап берип атабыз, кийимин карап берип атабыз, каскасын, башкасын бүт баарын. Мына көчөгүнү көрдүңүздөр роликтен. 2 жылда 53 миллиард сом биз только ушул аскерий каражаттарга бөлүп турбуз. 53 миллиард сом. Бул эмне деген акча? Бизге чейин бир сом бөлгөн эмес, бюджеттен бөлүп тапанча сатып алган эмес. Жалаң чет өлкөдөн келген гранттар менен жашаган экен. Даже кийимдерди аргимис берген экен. Туркиядан келгенди кийип алчу экен, Америкадан, Россия, Кытайдан берген кийимдерди кийип жүргөн экен. Мына бүт азыр өзүбүздүн акчага, биз бирөөдөн карыз сураган жокпуз. Же болбосо тиги бер деп биз тилемчилеген жокпуз, өзүбүздүн акчага сатып алып камсыздап берип атабыз. Кадр маселеси боюнча көп сөздөр болду. Саясатчылар, мисалы кээ бир парламентке барганда министрлер, зам министрлер жакшы жооп бере албай калып атышат да. Жакшы жооп бере албай, кээде бир өзүнүн оюн кенен жеткире албай атат да. Саясатчылар 2 түрлүү болот. Мамлекеттик кызматкерлер, саясатчылар. Биринчи түрү Бишкекте туруп эле Москванын көчөсүн тили менен эле шыпырып тазалап коет да. Укмуш менен. Бирок колунан эч нерсе келбейт. Только тил менен. Анан экинчи түрү бар, өзүнүн оюн даже кененирээк мындай жакшылап жеткизе албайт элгечи. Ошо депутаттарга, комитетке же болбосо башкага. Бирок иштин майын чыгарат да. Иштин көзүн билет. Бирок тили жок. Мына мен ушу 2 жылдан бери ушундай кишилердин көбүн көрдүм. Анан баягы жооп бере албай калса эле, бул болбогон кадрды коюп алыптыр, анан тигиби деп эле. Мен ишин караймын. Министрди дагы, замын да, губернатор, акимдерди да, губернаторлор да бар, жакшы иштей албай аткан акимдер да бар. Аларды дагы алмаштырыш үчүн башка карап, абдан тандап, андан жакшырагын алып келгенге аракет кылат экенбиз да. Ошондой. Мына кечээ күнү эле ошо бюджетти карап атканда Акылбек Усенбековичке суроо берип атат да, мисалы. Силер өкмөт менен президенттин мурдакы аппаратын бириктирдиңер дейт. 500 кишини бириктирип туруп, анан оптималдаштырып атабыз деп туруп кыскарттыңар дейт. Экөөнү бириктиргенде 500 адам болгон бизде аппаратта. 200-ün кыскартып туруп 300-ün калтырганбыз. Анан силер үнөмдөйбүз дедиңер эле, үнөмдөбөй эле силердин расходуңар зарплата анымынга көтөрүлүп кетиптир дейт. Ошону ток этер жерин жооп бербей деп мындай карап отуруп, кээде тура калып ары бери басасың да чыл. Ток этер жерин жооп бербейби деп.
айландырып отуруп, как будто бир мындай бир биз ууру кылып аткан сыяктуу сүйлөп жооп бере албай атып анан аягында түшүндүрөт да. Бул кандай болгон? 500 кызматкер мурда бир 5-10 миң зарплата алып жүрсө, мен салыштырмалуу айтайын да. Анан кийин бюджет аз болгон да, ылдый болгон. Баягы расходу. А биз бириктирдик дагы 300'ды калтырып, 200'ün кетирип туруп 300'гө биз 50 миң 60 миңден кылып бердик. Ошондо баягы работниктердин иштеген иши эффективдүү болот. Жан талашып иштейт, баягы күчтүү специалисттерди алып келсең болот. А так жумуштан кетип атасың десе, кетсе кетип кала берем да деп 5-10 миңге карабай эле кетип калчу. Азыр тырышып күнү түнү дебей иштешет баары. Кокуй жумушуман, кызматыман айрылып калбайын деп. Мына эффективдүүлүгү ушунда болду. Мамлекеттин иши алдыга жыла баштаганы дагы ошолор. Специалисттерден да. Мен жалгыз жылдыра албайм да, мен ошолор жылдырат көбүн. Тапшырмаларды бересиң, аткарат, өз убагында аткарат, качественный аткарат, баягы сапаттуу кылып туруп мына.